Бүгүн сиздер менен мына ушундай сонун котлеттерди жасайбыз. Бизге ушулар керек болот. Блендерден өткөрүлгөн эт, сабиз, пияз. Ал эми бул болсо картошка. Бул картошканы теркадан эле өткөрүп койгонмун, кыргычтан. 1 штук жумуртка, бир аз туз жана мурч керек болот. Буларды убакытты көп албасын деп баарын өткөрүп салганмын. Сиздер да өткөрөсүздөр. Ушундай кылып баарын салабыз. Аралаштырабыз. Алды тузун дагы көрүп койдум. Татымына жараша туз кошосуздар. Он 2 штук болду. Мына ушундай кылып чыктык баарын. Азыр майга куруйбуз. Бош идишке бир аз майдан коюп туруп, жанагы котлеттерди кайра салып чыгабыз. Азыркы эле идишибизди бир сыра жууп салып туруп, ичине эле бир аз суу куябыз. Суу куюп туруп, эми бетин жаап дымдап коебуз. Бетин жаап, жайытко коюп койдук. Бул ортосу бишпей калган болсо бышышына жардам берет. Жыйырма 30 минутта болду. Түгүндө майлар эле калды. Бул жак бети май болуп, кайра бул жак бетине антардык. Экинчи жолу антарышыбыз. Мына ушинтип кайра майга курулуп калат. Азыр уже ала беребиз, даяр болуп калды. Биздин котлеттерибиз да даяр болду. Мына ушундай өзгөчө. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Каналыма подписаться болгонду унутпаңыздар.